Коронавирус өзүнө 30-дан ашуун вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго жана ичеги карын оорушуна алып келет. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы Элдик каналда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы коронавирустан сактаныңыз. Дал мына ушул тема сиз үчүн да кызык болсо, сөз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 038-22 код аркылуу 557-32 жана ошондой эле WhatsApp номери 0508-87-88-97 номери. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын студиябызга адистер келген. Анда эң алгач дал мына ушул конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Жанаткан Муратова Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалынын жетекчиси. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мамарасыл Өмүрзаков Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы телекөрүүчүлөргө, эли журтка бүгүнкү күндөгү абал жөнүндө маалымат берсеңиздер. Бүгүнкү күндө Ош шаары жана Ош областы боюнча эпидемиологиялык кырдаал коронавирус инфекциясынын жугуштуу илдетинин катталышы боюнча туруксуз оор болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө бардыгы болуп жалпысынан 929 учур катталып отурат. Анын ичинен 66 учуру бүгүнкү жаңы учур. Анын 500 учуру Ош шаары боюнча, 429 учуру Ош областынын райондорунан катталып атат. Райондордун ичинен алсак, биринчи мурда көбөйүп кеткен Ноокатты кошпогондо азыр алдыда Кара Суу району, себеби Ош шаары менен чектешип отурат. Эгер биз алардын кайдан жуккандыгын ала турган болсок, ал негизинен оорунун көптүгү 189 мурдатан башынан баштап эсептегенде сырттан келген учурлар болсо, калган 740 учуру азыркы мезгилде контакттуу же болбосо бири-бирине жугузуп алган оорулар болуп эсептелет. Ал эми кечеге эле бүгүн катталган 66 учурдун бир учуру гана сырттан келген жаран болуп эсептелет. Калгандары үй бүлөсүндө, жумушунда же болбосо билбеген башка учурларда жуктуруп алгандар. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору буга чейин кандай иш-аракеттер жүргүзүп келесиздер оорунун алдын алууда жана азыркы учурда сиздердин кандай шартта иштеп жатасыздар? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору ушу коронавирус жаңыдан чыгып башталгандан бери пандемия болгонго чейин эле уже ушул коронавирустан жеке адам жана өзүнүн жакындарын кантип сакташ үчүн ар кандай болгон видео, аудио, клип, видеолорду, аудиолорду, ошондой эле маалымат баракчаларын чыгарып келдик. Бул маалымат баракчаларды үй бүлө медицина борборунун ден соолукту чыңдоо адистери жана ошондой эле жалпы медициналык кызматкерлер, бул да жалпы күрөшүү болду да, жалпы медициналык кызматкерлер тарабынан дагы калка таркатып түшүндүрүү иштери жүргүзүп келди. Жалпылап айтсам, ушул пандемия болгон учурда 551.200-дөн ашуун информациялык маалымат баракчалары, ошондой эле плакаттар калкка таркатып келдик. Андан тышкары бул видео роликтерди биз баягы сайттар аркылуу, Instagram аркылуу, WhatsApp аркылуу, ошондой эле Facebook аркылуу жана ошондой эле сиздер менен телевидение аркылуу башталгандан баштап эле күнүнө ушул жумасына 3 жолу болот. 3 жолу болсо 3 жолудан ушул бүт коронавирус боюнча күрөшүүгө жалпы аткарып жаткан иштери боюнча бүт врачтарды алдын алуу боюнча элдердин кызыккан суроолору боюнча түз берүүлөрдү жана ошондой эле эртең мененки таңкы көрсөтүүлөрдү уюштуруп элге калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Андан тышкары азыркы азыркы күндө Ош шаары менен биргеликте ЮНИСЕФтин жардамы менен мына бүгүн эртең илинген жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин ошо баннерлерге иштелип чыккан, атайын комиссиядан иштелип чыккан баннерлерди мына Ош шаарына мэрия уруксат берди. 7 остановканын 12 местасына
ошондой эле 24 остановка аялдамаларга ушул алдын алуу боюнча эскертмелерди бүгүндөн баштап илинет шаарларга. Жакшы. Бул багытта санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жүргүзүп жаткан иши жөнүндө айтып берсеңиз. Алдын ала жүргүзүүчү иштер Кыргыз Республикасынын 244 токтомунун негизинде убактылуу санитардык эрежелер иштелип чыгып, мекеме ишканаларда ушул коронавирус илдетин алдын алуу боюнча негизги иш талаптарды, иш-чараларды аткаруу боюнча эрежелер чыккан. Ал эрежелердин негизинде республикалык штабтын токтомунун негизинде 4 этапта мекемелерди ишке киргизүү боюнча майдан баштап иш алып келип жатат. Анын негизинде ошол эрежелерди жеткирүү, түшүндүрүү, андан кийин ал жеткирилгенден кийин бүгүнкү күндө аткаруусу боюнча көзөмөл жүргүзүлүүдө. Биздин Ош шаарында санитардык бөлүмдүн 14 адиси 2ден болуп 7 мобилдик группага бөлүнгөн. 7 мобилдик группа 7 Ош шаардагы муниципалдык аймактык башкармалыктар менен мэрия менен кошо күнүмдө иш алып барышат. Ал эми райондордо ушундай эле чоң райондордо 3төн 4төн ушундай мобилдик группа башка райондук службалар менен биргеликте контроль жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча контроль башкача айтканда бардык эле ушул багытта иш алып барган мекеме ишканалар жумуштарын аткарып атат. Айта кетсек, ошол эле ковид менен күрөшүү боюнча жергиликтүү милициянын кызматкер органдары да кармашат, МЧС дагы карап атат, ветеринардык фитосанитардык инспекциясы да жумуш алып барып атат, башка медицина кызматкерлери толугу менен киришкен. Бирок өзүңүздөр билгендей, акыркы мезгилде айрыкча Ош шаарында коронавирус илдетинин катталуу учурлары күндөн күнгө өсүүдө. Бул эмнеден болуп атат деген. Бул негизинен ошол көрсөтүлүп берилген талаптар, эрежелердин иш-чаралары толук аткарылбай, же болбосо жарандар тарабынан сактабагандык. Ал жерде көргөзүлүп аткан бардык иш-чаралардын эгерде бирөөсү гана аткарылбай калса деле, ал ооруну жуктуруу алуу коптуулугу дагы көбөйөт дегендей. Жакшы. Сиздер мына ушул аймактарда деп айтып калдыңыз да, аймактарда оору катталган аймактарда гана ушундай алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп жатасыздарбы, же болбосо бардык эле аймактарда? Бүгүнкү күндө Ош областынын райондорунда жана Ош шаарында бардык биз айтып аткан аймактарда катталбаган бир да аймак жок. Андыктан бардык областын райондорунда жана Ош шаарында ушундай иш-чаралар аткарылууда. Мына ушул коомдук жайлар ачылып, бүгүнкү күндө шаарда жүрүүчү транспорттор, автоунаалар дагы бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Ошол эле учурда базарларда алардын санитардык нормалары ушул коронавирустун атайын сиздер сунуштаган нормаларды сактап атабы, коронавирустан сактануу? Жок, бардык эле учурда сакталбай атат. Мен мындай деп айтат элем. Бардык мекеме ишканаларга бир эле Ош шаарынын өзүндө 1231 мекеме ишканага санитардык көрсөтмөлөр берилген. Ошол санитардык көрсөтмөлөрдүн негизинде жумуш алып барыш керек. Мисалы айтканда, биздин шаарда элдерди ташыган каттамдарда өзүнчө жоопкерчилиги чектелген коомдор өздөрүнүн эмес бөлүп ошолор камсыздайт. Ошолордун ар бирине жеткирилген дегендей. Ал эми азыркы мезгилде кандай болуп атат? Маршрутка же болбосо жалпы эле элди ташыган унаалардын бардык автобустардагы ичинде өзүнүн эрежелери каралган. Эрежелеринде сөзсүз түрдө ал жактагы жүргүнчүлөр биринчи очередте бет кап менен кириш керек. Экинчиден, ал ичинде транспорттун ичинде аралыкты сактоо боюнча эрежелери жазылган, ошол боюнча катташ керек. Саны дагы каралган дегенде. А бизде кандай болуп атат? Үйдө калып калыптыр, же болбосо маскам жок эле, шаарга барганда алып алам деп элдер чыгып атат. Маскасы бар менен маскасы жок. Андан сырткары аралык деген сакталган жок. Бири-бири менен тыгыз келип атат. Бага көрсөтүлгөн сандагы адамдар эмес, андан 2 эсе көп, 3 эсе көп алып келип атат. Анын негизинде биринчи очередте ошол келатканда жолдо бирине-бири жугузуу коркунучтар өтө жогору болуп атат. Ал эми шаарга келгенде, эми биздеги Ош шаары ошол Ош областындагы райондордун бардыгынын борбору болуп эсептелгендиктен, калктын бардыгы өзүнүн тиричилигин аткарыш үчүн же болбосо
кандай иш чара болсо ошол чарага келип алат. Мындайча айтканда, бирөө менен жол катырган болсо дагы, той өткөрө турган болсо, мареке өткөрө турган болсо, башка иш чараларды аткаруу үчүн Ош шаарына келет дагы, ошол жерде келип айтылып аткан эрежелерди бузууну менен иш чараларды аткарбастан ушул ооруга алып келүүнү көбөйтүүгө себеп болуп атат. Азыркы айтып аткан биздеги 7 мобилдик группа мына 1 айдан ашык ошол жерде контролдоп ишти алып жүрүшүп атат. Ош шаарынын өзүндө эле жалпысынан 2102 объект каралып, 1244 объектиге, мекеме ишкана жайларга санитардык көрсөтмөлөр, мына биздин кесиптешибиз айтып кеткен брошюралар, эскертмелер, ошолордун баардыгы кошо таркатылып, азыркы мезгилде көзөмөл жүргүзүлүп атат. Ошонун негизинде кечеги күндүн эсебинен 319 жаранга мекеменин жетекчилерине 655 000 сомго айыппул салынган. Ал эми 12 мекеме ишкананын иши токтотулуп, 5 материал органдарга өткөрүлүп берилди. Ушундай шарттар облустта деле жүргүзүлүп атат. Мисалы айтканда, облус боюнча ар бир райондо жүргүзүлүп аткан иш чараларга 4252 объекти мекеме ишканалардын жайларды каралып, анын ичинен 2410 мекемеге санитар көрсөтмөлөр берилип, 443 жаранга жооптуу жетекчилерге айыппул салынып, 7805 сомго айып салынган. Ал эми 105 мекеме ишкананын иши убактылуу токтотулуп, бир мекеменин иши коопсуздук чараларын көрүү үчүн органдарга өткөрүп берилген. Жакшы, маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр дал мына ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар эле. Жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Дал мына ушул бүгүнкү коронавирустан сактаныңыз деген теманын алкагында кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен сиздер жакшы иш жасап жатасыздар бүгүнкү күндө. Бирок ушул жасап жаткан аракетиңиздердин жыйынтыгы болбой жаткандай сезилет да. Элдин кабыл алуусу жакшы болбой атабы ушул багытта? Айтып берсеңиз. Биз негизи карантин болуп жарыялангандан кийин, биринчи карантин боюнча бүткөндө кээ бир экономикалык жактан жумуштар возобновить этти го, соодаларга уруксат берди. Ошол учурда биз баягы соода түтүгүндө соода жайда иштеген адамдар үчүн, жана ошондой эле маршруттун айдоочулары үчүн, маршрутта жүргөн жүргүнчүлөр үчүн, ошондой эле парикмахерскалар иштеп баштады. Парикмахерскалар ошолорго дагы кандай шарттарды түзүш керек, кандай кылса алдын алат деген эскертмелери бүт республикалык ден соолук чыңдоолор тарабынан иштелип чыгып таркатылды. Бирок таркатылып ошоларды буга чейин айта кетсем, бул карантин болгонго чейин эле ишканаларда иш ордунда ден соолук деп ковид боюнча, иш ордунда ден соолук ковид боюнча маалымат берилген буга чейин. Андан кийин дагы уже иштер бастап кеткенден кийин дагы маалымат баракчалар берилди. Телевидение аркылуу берип атабыз, бар жок аркылуу берип атабыз. Бирок канчалык деңгээлде адамдар мындай кандайдыр бир ишенбөөчүлүкпү, кайдыгерлик мамиле жасап атат да. Бул азыр деңгээлде, маселен, телевидение аркылуу деле, радио аркылуу деле, врачтар деле айтып атат, WhatsApp'тар аркылуу таркатылып атат. Бирок кандайдыр бир адамдар кайдыгерлик мамиле кылып атат. Бул кайдыгерлик мамиле кылбаш керек да. Буга себеби дегенде биз өзүбүздү, бир эле өзүбүздү эмес, өзүбүздүн жакындарыбызды дагы коргошубуз керек да. Азыр биз эле тиги кесиптешим айтып кетти, маршрутта жүргөндө деле башында жаңы возобновить эткенде мен өзүм байкадым, маршруттарда адамдар кадимгидей эле маскасы жок эле жүрдү эле. Азыр мындай контроль катык болуп калдыбы, азыр маршрутка түшсөм маскасы жоктор түшүрбөй атат. Мен ошону көрүп аябай сүйүндүм да. Маршрут адамдар өзү жеке гигиенаны сактоо дегенге жакшы көңүл бөлбөй жатат. Бул маскаларды тагынуу боюнча дагы азыр көчөлөрдө жүрсөңүз кадимгидей эле маскаларды бир күндө тагынып жүрөбү, бир ай тагынып жүрөбү, бир жума саргайып кеткен, чекелери кир болгондор тагынып жүргөндө зенин кейит да негизи. Масканы тагынуунун да өзүнүн эрежелери болот.
ошо маска тагынардын алдында 20 секундтон кем эмес колду самындап жууш керек. Же болбосо антисептиктер менен колду обработка кылыш керек да. Ал антисептиктерди дагы 2-3 миллилитр 70% спирт кошулган суюктук менен колду тазалаш керек. Ошондо гана вирустар өлөт да. Ошону колда ошол антисептик менен тазалап туруп, андан кийин маска кийиш керек. Анан масканы дагы жарандар 2 сааттан ашык колдонууга мүмкүн эмес. Себеби ар 2 саатта алмаштырып туруш керек. И ошондой эле масканы дагы нымдашып кетсе, эгер ага чейин дагы нымдашып кете турган болсо, тоже чечип таштап, бетти жабылган идиш челекчелерге салыш керек да. Анан тагынганда дагы колду антисептик менен тазалап, же болбосо самындап жуумайынча бетти кармаганга, бетти көздү кармаганга мүмкүн эмес. Азыр карасак, адамдар ошо көңүл бурбай атат. Жөн эле масканы кармап, анан көбүнчө мени өтө өкүндүрөт, ушул маска тагынганда адамдардын бардыгы азыр же ысыктан болуп атабы, же кандайдыр бир адамдар чарчап калып атабы. Ошо маска тагынганда оозуна эле тагып жүрүшөт, же бил жагына түшүрүп коюп эле беймарал жүрүшөт да. Ошол туура эмес. Адамдар ошо өзүңүздөр өздүк гигиенаны сактасаңыздар, масканы тагынганда, оозго тагынгандан андан эч пайда жок. Сөзсүз түрдө мурун көңдөй менен толук бетти жаап туруш керек маска. Ошондой эрежелерге көңүл бөлсөңүздөр, көпчүлүк ушундай көңүл бөлбөй атат да, канчалык деңгээлде айтылып атса делечи. Жакшы, кийинки суроо Мамар Аслан мырза сизге. Мына ушул оору көбөйүп жаткандан коомчулукта дагы ар кандай кайчы пикирлер айтылып атат да. Биз ушул оору көбөйүшүнө өзүбүз себеп болуп атабыз. Балким бир аз чектөөлөр болсо жакшы беле. Мисалы кафе, ресторандарда тойлордун, чакан кечелердин эрте баштабадыкпы деген суроолор көп келип атат да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Туура. Ар бир нерсени жасаганда бүгүнкү күндө мына кесиптешибиз айтып кеткендей, эч ким калган жок. Коронавирус эмне деген, коронавирустан кантип коргонуш керек, кантип тартипти алып жүрүш керек. Муну туулган баладан баштап, бир топко чыгып калган карыяларга чейин бардыгы эле билет. Бирок ошону аткарып келгенде кайдыгерлик кылып коюп атат. Баягы өзүбүз айтмакчы, бул оору эмеспи, маскасы жоктор деле жүрбөй оорубайт дегендей мисалдарга келтирип, же болбосо баягы ар кыл маалыматтардан алган маалыматтарды көгөп туура эмес экен дегендей деп, ошол биздин жарандарды бир аз болсо дагы кайдыгерликке түртүп коюп атат. Мына бүгүнкү азыркы күндө алып аткан нерсе, мен жана да айтып кеттим, бардык мекеме ишканаларда бул иш-чараларды аткаруу боюнча бардыгы алып, бардыгы макул болгон, бардыгы эле аткарып атат. Бирок ошол аткаруу мезгилиндеги кээ бир процесстердики толук эмес болуп калып атат. Бул дегенде эле кайдыгерлик. Же болбосо ошол мекеме ишканадагылар, айрыкча мына коомдук кызмат көрсөтүү мекемелеринде, коомдук тамак аш жайларында, ал жердеги жайдын ээлери аракет кылып, иш-чараларды аткарганга аракет кылат. Ал эми ошол жерге барган клиенттер же болбосо ошол жердин кардарлар өздөрүнүн айтып аткан эрежелерди аткарбай койгон учурлар көп болуп атат. Мисалы айтканда, ал жердеги отурган отургучтарда аралыкты сактоо боюнча шахмат түрүндө столдор койдурулган болсо, жок, биз 4 элек же 6 элек биз сүйлөшүп отуруш керек деп кайра келип бир жерге отуруп атат. Же ошондой эле мен оорусам, мен жалаң туугандарым менен отурат, барыгы ден соолугу таза, мен бүгүн туулган күнүмдү өткөрөм, же бир той өткөрүп атам деп ошондой элдерди чогултуп коюп атат. Эгерде ошондой чогулуп турган жерде, айрыкча жабык жерлерде ичинен бирөөсү эле чыга турган, бир ооруп турган болсо, анда ал жерде катышкан туугандардын бардыгын риск кылып, тобокелчилик алып келип салып атат дегендейчи. Биз канча жолу айтсак дагы элдерге айтып атабыз, эгерде сен коронавируска ишенбесең, сен ага оорубайм десең, сен бир туугандарыңы ойло. Сенин бир туугандарың жакшы көргөн, бирок ден соолугу начарлап калгандар эң коркунучтуу оору болуп эсептелет деп. Себеби ар бир адам бул жөнүндө ойлонуш керек. Эгерде ойлонбосо, дагы эле кайдыгерчиликке алып келе бере турган болсо, ал өзүнүн туугандарын гана эместен, ушул шаар калкынын, облус калкынын барсы андан көбөйүп барып, республиканын калкынын ушу ооруга көбөйтүүгө салымын кошуп атат деп айтып элем. Телегөрчүдөн суроо келиптир, сөзсүз түрдө кошумчалайсыз. Саламатсыздарбы? Азыр шаар жеринде дейт, салондорго барасың, коомдук жайларда, транспорттарда санитардык нормалар сакталбай атат. Бирок муну көзөмөлдөгөн жан барбы? Сиздер көзөмөлдөп турасыздарбы деген суроо. Ушуга кошумча эле айткым келет. Сиздер мисалы бир жерге барганда текшерүүгө пландын негизинде барасыздарбы, же болбосо чукул абалда дагы кырдаалга байланыштуу барып турасыздарбы? Мен жана да айтып кеттим, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 244-токтом алган ушул текшерүү боюнча.
азыркы бүгүнкү күндө текшерүү деген планы жок эле. Кайсы жерде ушундай маалыматтан же болбосо пландуу түрдө берилген жерде иштеп аткан жерлер киргизилет. Бул жерде бир эле ушундай ашкана башкалар эмес, бизде азыркы банк болобу, нотариальный контора болобу, башка мекеме иш кылып адамдар кайрыла турган, кызмат көрсөтө турган жайлардын бардыгында көзөмөл жүргүзүлөт. Көзөмөл жүргүзгөндө мен жанагы айтып аткан нерсеси бар. Бүгүн бир мекемени мындай эле жалпы эле айтып коелу, мекемеге барды. Жана айттык, бизде болгону 7 мобилдик группа бар, ал 7 аймактарда күнүгө иш алып барат депчи. Ал жерге барып бир мекемени карады. Ал жерде талабы бузулган экен, бүгүн ага айыппул салынды. Анан эми кайрадан ага эртеси күнү дагы бара албайт да. Себеби мүмкүн эмес, ал башка жакты да караш керек. Мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк жетпейт ага деп. Бирок палан жерде, мынандай жерде элдер чогулуп алыптыр, тигиндей десе, көбүнчө ошондой нерселер менен иш алып барылып атат, чаралар жеткирилип атат. Жакшы, рахмат. Телекөрүүчүбүз бар экен, байланышта. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Ооба. Ошо мен жолдошум. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Уланта бериңиз, эже. Коронавирус жөнүндө суроо берейин деген да. Мен жолдошум ушул анализ албай эле силер ушул COVID-19 болуп калыпсыңар деген да. Анан ошо мына тек-3 укол алып атат. Анан ази вируску ошондой таблетка ичти. Анан күндө кечинде 38-7 неме болуп атат, температура болуп атат, бир эле жолу бир күндө. Анан азыр өйдө турган, төшөктөн турганда кичине жөтөл бар да. Коркунучу жокпу ушуга? Жакшы, сиз кайсыл жактан байланышып атасыз? Бишкектен. Бишкек шаарынан. Жакшы. Бул боюнча мисалы анализ албай эле ушул аныктап коебу, Ошо коронавируска кабылдыңыз деп. Азыр ушул коронавирус илдетин бейтаптын айткан белгилери боюнча эле аныктап койгон окшойт. Бизге берген маалымат боюнча. Коронавирус менен ооруган бейтап деп, ал лабораториядан ПЦРдин анализи чыккандан кийин гана ал оорулуу деп эсептелет. Лабораторияда аныкталбаса, ал деген мүмкүн башка оору менендир, ал коронавирус деп эсептелбейт. Бирок ошо кошумча айтат элем, үйдө дарыланып атыптыр анан. Үйдө азыр башка респиратордук вирустук, курч кармаган вирустук оорулар да жүрөт да, бир эле коронавирус эмес. Ооба. Ошол себептен ошондой вирустар менен оорушу мүмкүн. Bunday учурда эмне кылыш керек? Ошо өздөрү жашаган жердеги үй бүлө медицина борборунун дагы участковый врачтарга кайрылып, күнүндө канча температура болуп атат, күнүндө айтып туруш керек. Температура мындай болуп атат, мына дарыны ичти, мындай жаттым, жөтөлүм мондай атат деп күндөгө айтып туруш керек. Ошондо участковый врачтар үйдө, азыр үйүндө рекомендация берип, телефон аркылуу эле байланышып ошентип турат. Бирок коронавируска анализ тапшырмайынча ковид деп эч качан коюлбайт. Ал просто вирустук инфекция болушу мүмкүн. Аны ошол врачтар өздөрү участковый врач гана чечет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз маегибизди улантабыз. Жогоруда телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы, азыркы учурда дейт, ооруп жатам дейт. Анан муундар аябай катуу ооруп атат, бирок температура жок. Кимге кайрылам деген суроону калтырды да. Ооруп, эгерде ооруканада болсо, ал жердеги карап аткан. Жок, үйдө экен. Үйдө, эгер үйдө боло турган болсо, ошол жерде ошол аймактык камсыз кылган үй бүлөлүк дарыгер борборлордун адистери бар. Ошолорго кайрылыш керек. Ошолор көрүп өздөрүнүн туура кеңешин берет. Мисалы, Ош областында, Ош шаарында кандайдыр бир номерлер иштейт да? Андай номерлерди иштейт. Андан сырткары оорулуу адамды өздөрү көзөмөлгө алган үй бүлөлүк дарыгерлер топтору бар. Алардын ар бир ооруда алардын телефондору, мобилдик данныйлары бардыгы бар. Ошолорго эле кайрылыш керек. Ошолор керектүү адистерди алып, ошол айтып аткан оорусу боюнча жардам беришет. Ушул коронавирус эмеспи деген ушундай өздөрүнүн коптону болгон экен да. Ооба, ошолор ошону караса болот. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Ушул коомдук жайларда дейт санитардык нормалар сакталбаганын эгерде биз байкасак дейт, сиздерге кантип кабарлайбыз деген суроо да калтырыптыр да. Областтык республикалык штабтын телефондору бар. Мен аны толук айта албайт экенмин.
Андан сырткары бизде 550-63 деген кабылдаманын телефону бар, ошого кайрылса болот. Андан сырткары өзү дагы жанагы айтып аткан нерсесин өзү барып кайрылып жазып берсе да болот дегендейчи. Жакшы. 03222 коду менен 550-60 номерин эгерде Ош областынан, Ош шаарынан болсо кайрылса болот экен. Жакшы, жогоруда Жанаткан айым айтып калдыңыз да, онлайн аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин жумушубуз негизинен онлайн жүрүп атат деп. Бул онлайн жүргүзүүнүн эффективдүүлүгү канчалык деген? Азыркы учурда ден соолукту чоңдоо борбору Дитсимет жана Zoom аркылуу онлайн семинарлар өтүлүп атат. Бул онлайн семинарда ошо бүт саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошол коронавирустун алдын алуу боюнча эскертмелер, ошондой эле азыркы учурдагы айылдарда кандай шарттар болуп атат. Мындай бир эле семинарды өтүп калуу менен эмес, обратный связьда болуп атат да. Бизден анкеталарды жүргүзүп атабыз, ошондо элдер кандай кабыл алып атат, балдар кандай кабыл алып атат, кандай темада өтсөк болот деп ошондой өтүп атабыз. Негизи эми онлайн аркылуу семинар өткөнүңдө маселен 40 айлык ден соолук комитети болсо, ошонун баардыгы эле Zoom'га кире албай калат экен. Ошолордун баардыгынын телефондору азыркы техникага туура жооп бербей калат экен дагы, ошонун бир 70% гана катышып калат экен да, калгандарына угуза албайт. Анткени алардын телефону жок болуп атат. Кимде телефондору бар, ошолор гана угуп калып атат. Бирок ошолор аркылуу дагы таркалып атат да. Эми, конечно, Zoom аркылуу эмес, жөн семинар өткөнгө жетпейт, но бул дагы выход из положения болуп атат да. Кырдаалга байланыштуу. Бирок канчалык деңгээлде кырдаалда байланыштуу болуп атат, эффект болуп атат да. Элдерден обратный связь кылып, эмне маалымат берсек болот, силерде кандай көйгөйлөр болуп атат, ушул тууралуу көйгөйлөрдү дагы угуп, штабка жеткизип турабыз. Кабыл алуусу жакшыбы, ишенип жатабы? Кабыл алуусу жакшы, кадимгидей эле телефондон сүйлөшүп, суроо жооп иретинде өтүп атат. 1 сааттан ашык эмес. Бүгүнкү күндө айрым бала бакчалар ачылды. Талапка ылайык десем болот. Ушулар боюнча да кыскача айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө Ош областы жана Ош шаары боюнча муниципалдык атайын бала бакчалардын ишке киргизгени пока каттала элек. Ал боюнча биздин Ош шаарында мэриянын мобилдик группасы түзүлүп 12 адамдан бала бакчаларды карап, азыр бүгүнкү күндө ошо бала бакчаларды, балдарды кабыл алууга даяр эмес экени боюнча сунуштарды алып пока өзүнчө кармап турат. Бирок Ош шаарында бардыгы болуп 25 жеке менчик бала бакчалар бар. Анын бүгүнкү күндө 15ке жакыны жумуштарын азыр башташты. Ал боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Биз тараптан азыркы айтып аткан эрежелерди көрсөтүлгөн санитардык көрсөтмө берилген. Көрсөтмөнүн негизинде алар өздөрү жумуштарын ачкан, а биздикилер кайсы жерде ош бала бакчалар жумуштарын баштаган болсо, өздөрү барып көрүшөт. Көргөндүн ичинде 15 бала бакчанын ичинен 8 бала бакча каралып, анын 5 бала бакчасында мыйзам бузуучулуктар аныкталып, 5 бала бакчага 28 000 сом акча айыппул салынган. Жакшы, жыйынтыктоочу суроо сизге. Ушул оорудан алдын алуу үчүн, батыраак ушул кырдаалдан чыгуу үчүн биз дагы кандай кадамдарга барыш керекпиз? Ушул боюнча кеңеш айтып өтсөңүз. Азыркы учурда биз мурда деле ошо куш кармаган вирустук инфекциялар боюнча жылын эле айтылып келет да, грипптер таркап атат, этият болгула деп. Но биз ошондой эле мамиле жасагандай болуп атабыз да. Биз азыркы жашообуз башкача жашоо. Ошого адамдар түшүнүш керек. Биздин жашоо өзгөрүп атат. Азыркы учурда жашоо эмнеге өзгөрүп атат? Бардыгыбыз ушул шартка көнүшүбүз керек болуп атат. Ушул саламаттык сактоо министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн ушу маскаларды тагынып жүрүү, коомдук жайларда колдоруңуздарга антисептикти алып жүрүү, ошондой эле коомдук жайларга барганда же болбосо үйүңөрдө жүргөндө сөзсүз түрдө антисептиктерди пайдаланып, 1-1,5 метрликтер. Мына биздин аралыбызда да жок дегенде 1,5 метр аралыкта сакташ керек. Ошо маршруттарда болсо, зарыл иштер менен чыкканда, жумушка баратканда ошол аралыктарды сактап, ушул режимдерди сакташ керек болуп атат да. Себеби бул режимдерди эле ушул режимдерди сактап аракет кылсак гана ушул ооруну токтотууга элдердин жардамы болот да. Азыркы мезгилде медицина кызматкерлери коронавирус башталгандан баштап күн түндө элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатат. Ошого дагы элдер кайдыгерлик мамиле кылбасаңыздар, аралыктарды сактасаңыздар, азыркы учурда сиздер бир эле андай эмес, туура тамактанышыбыз керек, сергек жашоого аракет кылышыбыз керек, тойлорго барбашыбыз керек, той жасабашыбыз керек, ар кандай коллективдүү отуруштарды
бир жака барып эс алууларды жасабай турушубуз керек. Ошол үйүбүздө гана туура тамактанып, ар кандай витаминдер менен тамактанып, андан кийин үйүбүздө физкультура жасап, таза абаны жуттап, өзүбүздүн дачаларда эс алууну гана сунуштайбыз. Ушуларды кылсак, буюрса жакшы болот. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жанаткан Муратова, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун Түштүк филиалынын жетекчиси жана ошондой эле кийинки коногубуз Мамарасул Өмүрзаков, Ош шаарынын ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы кеңештерди айтып өттүңүздөр. Оорубаңыздар. Сиздин саламаттыгыңыз баарыбыздын саламаттыгыбыз. Ден соолукта болуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.